кармап келген, ошону караганда жок, көрүшкөн да жок, эчтекесин айткан жок. Кайра мен Аты жөнү ким? Не снимайте без разрешения, без снимать. Я имею Без, право. нет, по закону нет, мы не выгоняем. Мы не выгоняем. Подождите, По мы закону вы должны Менкенге. Всё Давай, хорошо. по очереди записывайте, а на гельбеле. Записывается. 1 saat 15 минут еще Хорошо, родственникам да. караш. Жогоруда видео тасма Бишкек шаарындагы Бакай ата конушунан тартылган. Анда бейтапты Бакай ата конушунун дарыгери эшикке кубалап чыкканын көрүүгө болот. Мынакей Бакай атанын иштеген врачтар бизге кыйкырык өкүрүк болуп атып, башка бирөөнүн карточкаларын колуна карматып, биздин колубузга карматып, бизди түртүп чыгарган. Ооба, түрткүп чыгарды. Бирөөнүн карточкасын биздин колубузга берди, мынакей. Башка өздөрү билишпейт, эмне кылып карып, Нелепеев, Шарчыналы Токтобаев иштегендин карточкасын менин колума берди. Мынакей, караңызчы. мына бизди түртүп эшикке чыгарышты. Бул жерде мен давление болуп кетсем, кайра наоборот давлениямды көтөрдү. Пошли нафиг деп кайра бизди айтып атышат, мынакей. Азыркы учурда интернет желесинде кызуу талкуу жараткан бул видео адамдын көңүлүн мурбай койбойт. Ал эми бул тасманын өзүнүн уюлдук телефонуна тарткан Айзада Абдылдаева ошол күнү апасы ооруп, ооруканага баргандыгын, бирок кандайдыр бир белгисиз себептер менен дарыгерлер башка адамдын анализин карматып, эшикке кубалап чыкканын айтат. Мен ушу жумушумда отурсам эле апам мага чалды. Кызым, мен что-то жаман болуп атам деп, муну башым эме калтырап эле муздап атам дегенде коркуп, 63 жашта. Анан коркуп, мен коркуп кетип эле сразу эле жөнөдүм. Үйгө барсам, куп-куу болуп, кол башым муздап, ооруп аттыр чындап эле. Анан мен жакыныраак деп эле сразу биринчи эле врачтар сактап калгучудай болуп чуркайбыз го жан. Ошо фапка алып бардым. Алып барып кирип турсак, бизге биринчи көңүл эч ким бөлгөн жок, очередте да эч ким жок болчу. Анан бир маалда эле кыздар бизди көрүп коесуңарбы дегенден кийин эле тигилер тарсылдатып кыйкырып өкүрүп баштады, жанакы враччы. Анан кийин ал врач отуруп биргесинен кийин 25 минуттадай бирөө менен телефон менен да сүйлөшүп отурду. Андан отуруп эле, андан кийин менин убактым жок силерди көргөндөй. Менин саат 3-төн баштап көрүшүм керек. Силер неге запись менен келбейсиңер деп. Биз чыдап айткан эме записти күтмөк белек. Анан эме деди да, Бакай ата жабылат, бизге акча төлөбөйт. Силерди лишний раз көргөнүм үчүн мага акча төлөп бербейт деп эле акча тууралуу кыйкырып өкүрүп урушуп баштады. Мам ишса ошондой болду. Анан аңгычакта эле бизди жанакынтип түртүп чыгарып салышты. Биз даже үстү кийгенге үлгүрбөй калдык. Чыккандан кийин кетип барат, пошли они нафиг деди. Анысы уже менден тартылбай калды, ошо именно сөккөн жер анткени. Бирок пошли они нафиг деп туруп анын эшикти жапты. Толтура кагаздарды туура эмес колубузга өзүбүздүн анализди бербей, башка бирөөнүн карточкаларын колубузга карматып коюп анан чыгарып ийишти. Анан биз болсо, мам эшиктен ошондой аябай эме кыйналып аткан, оготер давлениясы көтөрүлгөнбү, аябай кыйналып өзүн мындай жоготту. Биз эжекем бар болчу. Анан экөөбүз кайра машина менен ФЧКга алып бардык. ФЧКга барсаңар, аякта дагы тизмесинде бар эмеси. ФЧКга алып барып, где-то 1 саат 20 мүнөттөй анан мама укол сайышып, давлениясын түшүрүп эметти. 170ге көтөрүлүп кетиптир давлениясы. Өзүнүн рабочий давлениясы 90-60 менен жүрөт мамам. Ошентип азыр каралганда жок, эмесин өткөргөндө жок, ишса биз өзүбүз ошол жакта турушубуз керек да. Көп укчумун. Анан негизи эле мен уже даже билчүмүн, мен деле барып эметкенде ушундай эме болчу да, мен барганда эле уже даярданып барып мындай эме болдум да, булар азыр дагы бизди көрбөй дагы эме кылат деп, мен башында эле тартып алгам, бүт видеосунан бери бар. Акча силер үчүн төлөп бербейт мага, акча мындай деп эле баягы акча тема боюнча эле кечикке сүйлөй берди. Ушуп кыйкырып өкүрүп сүйлөй берди өзү. Менин мамамдын тиги кардиологический эмелерине түшкөн кагаздардын баары бар болчу да. Жүрөктү дагы кармап аткан да. Анан ошол кагазын башка бирөө чаптап туруп анан бизге берип, ошо анализтерин алмаштырып, башка бирөөгө салып, аныкын еще кайра бизге берип салып атты да. Мыйзам чегинде жооп берсин. Мамамды ошондо даже ушинтип кыйналып аттырсыз деп келип, даже давлениясын ченеп коюшкан жок.
ошо врачтар жүрдү, толтура врачтар. Бирөөсүгө чын эле ооруп атып келиптирсе, давленияңыз ченеп көрөлү деп да бирөөсү айтып койгон жок. Ал эми тасмада бейтаптарды эшикке түртүп чыгарып койгон деген бул дарыгер түшүндүрмө берип, дарыгерлердин тынчын алып жаткандыгы үчүн сыртка алынып чыккандыгын айтты. Ошондой эле бейтаптан өзүнүн кечирим сураарын билдирип, дарыгерлерге бейтаптар орой мамиле кылуу туура эместигин баса белгилеп өттү. Анан ошо үйгө келип эле мен больницада чыккан мени көрүп койгула деди. Анан медсестра отурганда биринчи мен ал эжеге монтип айткам: эже, мен прием саат 3-тө болот, может быть башка врачка барасыңар, по участку у нее другие врачи были десем, жок силерге деди. Ну хорошо деп, анан немеге медсестрага кифин чыгарып, мне карточку найди десем, медсестра кифин чыгарайын десе, кифи жок экен, оказывается она у нас не приписана к нашему ГСВ. Анан медсестра как раз паспортун сурап атканда, силерге киф, анан приписка деп эле кишилерди карабай турбайсыңарбы деп эле апа бизди түшүнбөй эле возмущаться эте баштады да. Вот. Но может быть это связано с возрастом, мурда при союзе андай жок эле да. Азыр уже пайда болду да, бизден тоже ушун талап кылып атышат да, туурабы? Апа бизде ушундай, без приписки ушундай болот. Почему эта приписка нужна деп сурап эметсе, апа что-то бизди жакшы укпай. Анан мага ушул маалда как раз кичке бала ооруп, ымыркай 24 күндүк бала мамасы чалып калды да. Тиги күндөрү мамасы өзү ооруп аткан. Анан мен консультация берип, телефондан жакшы кара, момдай кыл, балага жугуп калбасын десем, как раз түнкүсүн уже бала ооруй баштаптыр. 25 күндүк бала. Анан ошого консультация берип, аны да кое албайм да, тура. Анан консультация берип эметип атсам, берип где-то 5 мүнөттөй сүйлөшүптүрмүн. Мен анан кийинчерээк көрдүм, кече ачып көрсөм, где-то 5 мүнөттөй эле сүйлөштүм. Апага ал убакыт аябай чоң көрүнгөн го. Ну, может быть, это связано еще с возрастом, билбейм. Анан жарым сааттай эмеде өзүм тууганы менен консультация берип, потому что мен тынбай эле температура деп сүйлөп аттым да, анан түшүнгөнгө, что там кто-то температурит, ну түшүнбөй калыптыр, что это ымыркай, что это. Но я потом кийинчерээк объяснила. Анан бирок апа сөздү укпай эле, и мени прием кылбай эле, кифти требуйте, приписку требуйте, анан мени карабай эле өзүнүн тууганың менен консультация берип отуруп алдың деп эле, ну ошентип күнөөлөй баштады да. Анан эметсек, апа келип анда карабасыңар, карабай эле койгула, мен башка эмеге барам деп эле ушинтип эле урушатты да. Анан столдун үстүнөн карточканы алып эле эмеге сыртка чыккан жок, туруп столдун жанына туруп калды и продолжает ну кичине түшүнбөстүк кылып эметип атты да бизге. Апа в возрасте түшүнбөстүк с ее стороны, скорее всего, болду, потому что биздин жумушту только медиктер түшүнөт, если честно, да. Поэтому, конечно, заранее кечирим деле сурайм, мен андан эчтеке болбойм, потому что она старше меня, потому что она улуу менден. Но хочу тоже пожелать, да, чтобы, конечно, момдай инцидент болбош үчүн биздин деле жумушту түшүнүп, кичине, хотя бы түшүнүп, ну хотя бы даже не надо нам записываться на прием, ну хотя бы вот в часы приема келсе, чтобы мы успевали что-то делать, понимаете? Ал эми юрист Эрдор Абдыкапоров бул окуя боюнча түшүндүрмө берип, бул жагдайда дарыгер айым мыйзам чегинде жоопко тартылуусу керектигин айтат. Айрым учурларда дарыгерлер адаң таңдап мамиле кылган учурлар көп болуп жатканын белгилеп өттү. Бизге юрист катары ушу врачтар бизде кабыл албай койду, көрбөй койду, акча эметип атышат, акча бербесең прием кылбайбыз деген мындай көп учурлар болот да. Мага да мында көп учурлар болгон, бирок мен мисалы бизге могу көчө как раз факт видео болуп калды да. Ошо факт менен көрүп калып анан чыгардык да. А мен мисалы ошондо сурачумун. Сизде видео бир подтверждающий бир документтер барбы, же видео же фото барбы деп сураганда, көбүнчөсүндө эле тарта албай калдык, ошо тартайын деп атканда эле кубалап чыгып салды деп уже факттар жок болуп атканда, и как раз ошо момент көчө как раз видео чыгып калып, и ошо видео менен как раз факт катары иштедик да. Мисалы ушундай кубалап салса, ал бул дагы эме айтып атпайм, бул уголовно наказуемое деяние. Бул үчүн ошону как раз факт видеого тартып туруп, эртеси күнү арыз жазса, бул врачтардын үстүнөн обязательно закончен эминде жооп беришет. Бул это только минимум жумуштан алынат да. Еще дагы иш козголот жумуштан алынган сырткары. Ошо эми врачтарга эмне деп айта кетсек, эми мындай да врачтарыбыз эми конечно түшүнүп атабыз, зарплатасы кичине азыраак болуп атат.
Анан мисалы зарплатасы эле аз болгондо эле азыр ушундай болуп атат. Анан кийин зарплатасы аз көбөйүп кетсе, мындан дагы катуу дагы болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн негизи врачтарыбыз мурда жакшыраак эле да, азыр могу кийинчерээк могу ковидтен кийин кичине врачтарды биз көкөлөтүп, мындай силер кыйынсыздар минтип койсок, ошондон кийин эми конечно баардык врачтар эмес, көп врачтар ушинтип врачтардын аброюна шек келтирип атышат да. Ушундан ушу моменттен как раз бир кыргызстандык биздин граждандарыбызга кайрыла кетет элек. Эгер ушундай хоть врачыбы, хоть милициясыбы же прокуратурабы любой жак болбосун, ушинтип силерди кубалап чыкса, кубалап бирдемеге укуңарды тебелеп атса, видеого тарткыла уялбай эле. Жанагы мисал видеодо вы не имеете права деп атпайбы, вы еще как имеете право. Анткени ал любой сотрудник при исполнении, да, ал при исполнении видеого тартсаңар дагы, звукозаписке, фотоаппаратка да тартсаңар, вы имеете право. Анткени ал жумушунан чыгып кеткенден уже как частное лицо, ошондо тогда вы не имеете права. А так жумушунда болгондо ошентип видеого тартып жибергиле, Кудайым буйрса колдон келишинче иштеп жардам беребиз. Жогоруда Шердор Абдыкапаров белгилеп өткөндөй, мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлер жарандарга кайдыгерлик мамиле кылса, тийиштүү мекемелерге кайрылсаңыздар болот.